Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу любимый телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, Халва шоу башталды. Барыңыздардын кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кочоос! 2020 жылына ошентип кирип келди жана шаңдуу коноктор бизде. Конокто жаңы жылды үйүнөн тоспой бизге атайын келип отурушат. Бүгүн 31 декабрь. Барыңыздарды дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ана эмесе дароо эле биз конокторду таныштырып өтөйүн. Бизде конокто актриса Асель Чоткараева. Колчоолор. Кош келиңиз. Жаңы жылыңыз менен кандай жаңылыктар бар сизде? Так неожиданно, я думала, сейчас мындай. Жаңылыктар болсо. Жаңылыктар толтура. Эми азыр кыскача айтсак, ошо театрда иштеп атабыз. Иштерибиз баары жакшы, Кудайга шүгүр. Үй бүлөбүздө баары аман, баары жакшы. Министрдин кызынын махабаты. Неманы айта кетпесе да болбой калды ошо. Ар бир эфирде айтып, министрдин кызынын махабаты эмне? Министрдин кызынын махабаты отурат бизде. Колчоолор. 12 жылдан Чоткараева. Ал эми Боз салкындагы Анара да бизге келди. Зарема Асаналиева. Колчоолор. Зарема эже, жаңы жылды кандай тососуз? Элдерде эле. Өзгөчөлүк үйдөгүлөр менен эле. Үйдө эле. Өзүм менен эле. Жасайм. Оливьеге салат, Оливьени обязательно. Зарема эжеге колчоолор болсун. Анда айымдар, актрисалар, сиздердин командаңыздардын аты болуш керек. Кандай ат коебуз? Айымдар командасы деп эле койбойлу? Айымдар, Балким жаңы жылга байланыштуу кылабыз. Жаңы жылда коюбуз. Игрушка деп. Аяз кыз кылабыз. Аяз кыз, Аяз кыз командасына колчоолор. Кош келиңиздер. Анда эмесе Аяз кыздардын атаандаштары бар. Бизде конокто Минур Алтынбеков, колчоолор ырчы. Минур, үй бүлөлүк жашоо кандай, жакшыбы? Мощно үй бүлөлүк жашоо, аябай жакшы, сонун уланы да. Жакшы, рахмат. Жаңы жылды кандай тососуз сиз? Быйылкы жаңы жылды Кудай буйруса, аябай толкундануу менен тособуз деп ойлонуп атам. Анткени биринчи жолу жашоомдо өзүмдүн балам менен тозгонуп турам жаңы жылымды. Бул жаңы жыл мен үчүн совсем башкача жыл болот болуш керек деген ишеничтемин. Жакшы, Минурга колчоолор. Минурдун жанында анын командасы боло турган бизде Самат Муратбекович, колчоолор, жаңы жылыңыз менен. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жана ошондой эле жалпы телекөрүүчүлөрдүн баардыгыңыздардын жаңы жылыңыздар куттуу болсун. Жаңы жылыңыз жакшы жылдардан болуп, коруңуздар даңгат болсун, үйүңүздөр ырыскыга толсун. Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңыз куту болсун. Сизден сурагым келип атат. Сиздин кайсы жыл сиздики? Мисалы кирип келе жаткан жыл, чыккан жыл, Биз Минур экөөбүздүкү жылкы. Жылкы. Жылкы жылдыз. Жылкы менен сиздерчи? Жылкы менен өзүлөбүз. Жылкы менен өзүлөсүздөр, Самат ошо жылкы менен өзү эмес. Самат келе жаткан жылда койсун. Жакшы, анда Самат, Минур, сиздердин командаңыздардын аты кандай болот? Биздин аты мындай бүркүттөр деп кое албайлыбы? Бүркүттөр. Жылкылар. Эмнеге биз Жылкылар деп кое албайлыбы анда? Аяз жылкылар. Аяз жылкыларды минип алып, Олендер деп коебуз. Вот олени хотя бы коесуң. Аленди кыргызчага контуруп алам да. Бугулар, Бугулар, Бугулар. Бугенди. Анда бугулар командасына колчоолор. Бугулар жана бизде Аяз кыздар командасы, эки команда ойношот. Бүгүнкү биздин Халва шоуда эч кандай чек жок. Тамашалап, бири-бирибизди колдоп, сонун отурушубуз керек. Анан эң нескиси айта кетүүчү нерсе, эгер кайсы команда мыкты балдарды, упайларды топтогон болсо, ошол командага бизден сонун белек бар. Беркилергечи. Байкап көрөбүз. Кем боюнча бөлүшөт да. Утуп калган. Аны эмесе бүгүнкү оюнга даярсыздарбы? Даярбыз. Даярбыз. Аны эмесе биз Халва шоуну башталдык. Биринчи эле оюнубуз бул тамга жегиштер деп аталат. Кеттик. Аны эмесе баштадык. Тамга жегиштер деген оюндун шартын түшүндүрүп өтөлү. Кайсы команда биринчи баштайт?
Кыздар баштай берсин, кыздын кыр чачуу дегендей. Кыздарды сыйлап келгенбиз дайыма. Анда бизде аяз кыздар даярсыздарбы? Биз даярбыз. Биз эми даярбыз. Мырзалар аял кишинге жүктүү болуп коюшту. Тамга жегич оюнубуздун шартын түшүндүрүп өтөлү. Бул жерде сиздерге аяз кыздарга Ж тамгасы берилет экен. Ж тамгадан башталган гана жоопторду айтышыңыздар керек. Мен суроолорду берем. Буга 1 мүнөт убакыт берилет, бат-бат жооп бериш керек. Сен баштадык кана. Ким жооп берет? Давай Зарема. Сен улусуң да Зарема. Кошулса болот, бирок бирөө дайыма оюнуш керек. Давай сен. Сен көбүрөөк табасың ба? Давай. Анда Асель Чоткараева ойнойт. Болгону баягы суроо бергенде, суроону Жок, она же может подсказывать, да? ооба айтып жардам беришсе Ты болот. тоже не расслабляешься. Работай. Сиздер туура болсо дагы, туура эмес болсо дагы Ждан баштап жооп бере бериңиз, токторуп калбай. Андай сөз жок болсо дагы. Эми сөздү табабыз. Авайлап байттым. Я понял, түшүндүм, ага. Анда эмесе 1 мүнөт убакыт кетти. Асель Чоткараева баштайбыз. Коёндон жасалган тамак. Жаңы жыл. Келгендер жерди эмне деп аташат? Жер. Картошкадан эмне жасашат? Жусай. Мамиле түзгөндө 1 жыл болгондо эмне майрамды кылышат? Жылдык. Сиздин жакшы көргөн сөзүңүз? Жакшы. Пингвиндер эмне менен тамактанышат? Жем. Маршруткада сизге маршруткада жүргөндө эмне жакпайт? Жыт. Сиздин эң жаман сапатыңыз? Жаман. Пальмада эмнелер өсөт? Жер. Стас Михайловдун фанаттары эмне деп кыйкырышат? Жум. Праваны кантип алыш керек? Жентек берип. Эмгек кылбасаң эмне болот? Жебейсиң. Депрессияны эмне айыктырат? Жылуу сөз. Светти кимдер өчүрөт? Желмеустар. Сиз жаман көргөн комментарий? Убакыт бүтүп калды, убакыт бүтүп калды. Бул это. Убакыт бүтүп калды, бирок сиз жооп берген суроолор, сиз жаман көргөн комментарий жетишпей калдыңыз. 14 суроого жооп бергенге жетишиптир. Кочоолор. Азаматсыздар, азырынча аяз кыздарда 14 суроого жооп беришти. Азырынча токтоп туралы. Ал эми бизде бугулар командасы кандай жооп берет болду экен, баштайбыз. Бугулар сиздерге С тамгасы. С тамгасы берилет. Самат баштайт, мен поддержкада турам биякта. Макул, анда Самат даярсызбы? Анда эмесе убакыт кетти, баштадык. Бала чакта сизди ким коркуткан? Самансур. Акылсыз үчүн эмне берилет? Самсы. Ооз помадан эмнеден жасайт? Суурдан. Мен көлгө жалгыз келип, Байралдым. Сени карадым. айтиштиктер эмне кылышат? Самса. Пельмени кантип тийсе болот? Сасык самындан дебейсиң, Эмне жөнүндө сүйлөгөнгө болбойт? Сүйүү жөнүндө. Канал ачсаңыз эмне деп атайсыз? Сала. Уруулар эмне талап кылышат? Сарымсак. Кайыңда эмне өсөт? Кайыңда эме өсөт да? Кайыңда Слива. Кредит алган адамды телефонго эмне деп сактайсыз? Садака бергич деп. Жубайды кайдан алуу керек? Жубайды сайдан алуу керек. Сарымсактын жытын кантип кетирүү керек? Убакыт бүтүп калыптыр. Састам менен кетиш керек. Бизде ошондо 12 суроого жооп бергенге жетишти. Бугулар командасы. Бардылары жооп бердик го, так нечестно. Ошо 12ге жетиштиңиздер да? Ооба, бардыгын жооп бергенде 12 болчу. Анда эмесе азыр 12-16 суроо болду. Сөздөрдө болду. Азыр болсо 1-0 упай менен азыр аяз кыздар алдыда келет. Анда эмесе дароо кийинки оюнубузга өтөбүз. Алло, сен кайдасың деп аталат. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Жаңы жылдык маанай бизде Алло, сен кайдасың деген рубрикабызга келип жеттик. Азыр бугулар ойногону баштады. Мырзалар, даярсыздарбы оюнга? Сен биз бугулар дегенде деп отурсуз. Бугу менен ойнош керек. Бизде Алло, сен кайдасың? Мындай шартын түшүндүрө кетейин. Бул жака экранга ар кайсы жердин чыга берет жазуу.
Минур көрбөйт, сиз ага Минурга жакындатып ошол жерде айтып беришиңиз керек. Минур бат-баттан табыш керек. Буга дагы 90 секундтук убакыт берилет. Кеттик. Оюн түшүнүктүү болдубу? Даярсыздар, Аны эмесе баштадык, биринчи жерди чыгарып берсеңиздер. Бардыгыбыз ал кийимдерди кийебиз. Бардыгыбыз ал кийимдерди кийебиз, бирок аны эч ким көрбөйт. Ошону бир жерден барып алабыз да. Секонд-хенд ба? Жок, Жерди уяттуу жерлерди жапкан кийимдер. Ич кийимдер? Ошону бир жактан алабыз. Ошону жок, жанагы биринчи сөздү эле ошону бир жактан алып алабыз да. Акчасын берип сатып Каяктан алабыз. алабыз ошолорду? Магазиндерден? Кыргызчасы. Дүкөн. Башындагы сөз менен тигин аралаштыр. Ич кийим дүкөнү? Жок. Ич кийим дүкөнү. Кийинкиси? Көп адамдарчы бөлүшүп алып эме бир топ эле айланып тээп жүрө беришет да. Футбол. Анан мындай 4 бурчтук. Улак. Жок, ошол ойногон жер эмне деп аталат? Футбольный поле. Кыргызчасы. Футбол болчу эме жер да, эми ошол стадион можно сказать. Кийинкиси? Ал жакка барып алып, жайкысында негизи баарыбыз тең сууга түшүп алып, деп ойноп, мындай горкаларга түшүп. Гөл. Жок. Биздин эмеде бар. Ала тоодо бар. Аквапарк. Кийинкиси? Эме Эралашта. Кичинекей биз бардыгыз үйлөнөрдө, мисалы сен үйлөнөрдө биз өзү чогулуп праздник өткөзөбүз го. Мальчишник. Убакыт бүттү. Бизде бугулар командасы ойноду. Бизде 4 жерди туура табышыптыр. Кочоболор. Браво! Бугулар командасы. Эң эки жер туура тапылат, эме. Аны эмесе азыр биз Аяз кыздар командасы менен ушул эле оюнду ойнойбуз. Аны эмесе көрсөтүүбүзгө Аяз кыздар келди. Аяз кыздар азыр Алло сен кайдасыңды ойнойт. Бул жерде Асель Чоткараева каякта экенин билбейт. Аны Зарема Асеналиева улам айтып турушу керек. Даярсыздарбы? Да, дайырбыз. Аны эмесе кеттик. Караңгыда, караңгы жер. Ичинде капкараңгы. Токойбу? Жок, мындай тоонун ортосу караңгы жер. Тоо. Анан караңгы жерге киресиң да, капкараңгы. Туннель. Ошо эмеси. Боло кыргызчасы ошону туннель. Туннель. Жок, болот ошондой эле айтып берчи. Баарыбыздын үйлөрдүн эң үстү. Үйлөрдүн. Жок, үйлөрдүн ар бир үйлөрдүн. Кийинкиси? Аялдар көбүнчөсү бар кийимдер менен мындай чоң жер эме ойношот да, тигишет да. Швеябы? Кийим тигет да. Швея. Швейный цех. Кийинкиси? Сүрөткө түшөт барып, ар кандай эме кооз кийимдери менен. Фотосессия. Театр чоң, бирок бийлешет. Эме опера балет театры. Балет театры. Артисттер барып жатышат. Же болсо дагы башка бирлер гастролго барганда жатышат. Гостиница. Дагы Гостиница. Дагы бирдемеси. Багакы жатсам. Дагы бирдемеси. Эшикте калса. Да башкача аттары бар да. Үй конок. Ошону эле орусчасы. Коноклар деп коесуң. Гостиница. Отель. Момундай чоң суу ортосу, бирок чоң мындай туруп турат. Ортосунда эме бар. Труба что ли? Жок, водоканал. Убакыт бүттү. Водоканал? Что, бияка убакыт көп берилип калганбы? Реально. Жок, ошондой эле убакыт мага улам айтып турушат. Ал эми бул Аяз кыздар болсо 5 жерди туура табыштыр. Кочоболор болсун. Аны эмесе биз упай десек Мен делечи просто бизге убакыт аз берилип калды. Чыртап атпай деп. Жигиттер. Мындай чап. Атыңарга татыктуу болуп тургула. Жок, эч кандай андай нерсе болбойт. Бар деп убакыт чедели болот. Биринчи оюнда бугулар командасы 1 болчу, Сиздерден 0 болчу, Жок. Бизде Тескерисинче. Азыр болсо Аяз кыздар командасына дагы бир упай берилет. Ошону менен 2-0 эсебинде келе жатабыз. Кочоболор боюнча бугулар шамдаңыздар.
анда эмесе көрсөтүүбүздү улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Халва шоуну көрүп атасыздар. Ал эми азыр болсо бизде жарнама базары. Жарнама базарында эки команда менин колумда турган буюмдарды сонун жарнама кылыш керек. Эгер мыкты жарнама боло турган болсо, анда биз мына ушуларды сатып алабыз. Бугулар командасына бул сиздерге бул балаты бизге елка. Сиздерге 5 мүнөт убакыт берилет. Эгерде мыкты, балким актрисалык жөндөмдү көрсөтөсүздөр, сиздер ырдап жибересиздерби, ыр чыгарасыздарбы, мыкты, өзгөчө болуш керек да. Жөн эле эмес. Анан буга 5 мүнөт убакыт берилет. Сиздерге түшүнүктүү болдубу? Азыр сиздерге жазууга дагы атайын барактарды беребиз. Биз болсо жарнама базарын баштадык. Ага чейин жарнама көрүп келели. Аны эмесе биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Жарнама базары. Бизде базарда болсо аяз кыздар жана бугулар бар. Мына ушул эки команда колдорундагы буюмдарды сонун жарнама кылыш керек. Сиздер сонун жарнама кылсаңыздар, элдер сатып алгысы келет, келгиси керек да, кыскасы. Аны эмесе даярсыздарбы? Даярбыз. Жана кимден баштадык элек? Биз баштаганбыз, кыздар баштайт азыр. Да? Жок, биз баштадык. Биз Анда эмесе биз бугулар командасынан баштайбыз. Бул камераны карап алып баштай берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бардыгыңыздардын кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле биздин элибиз чокусунан кыйылып келген ушундай бутакты алып келдик, балатын алып келдик. Бунун түзүлүшү боюнча айтып кетели. Алтын чакасы бар. Муну Дубайдан атайын алтындардан алтындан жасалып куюлуп келген. Бунун чечмелиши дагы балатынын чечмелиши бар. Бул ар бир үйдө алыш керек. Бул жерде эң астыңкысы туугандар, ата энелер биримдик. Жана ошондой эле елканын эң бутагы, основной бутагы бул ден соолук. Жана ошондой эле ар бир бутагында Манастын 7 осуяты жазылган. Ар бирин тартып турсаңыздар, Манастын 7 осуяты окулуп турат. Алардын берекөсүн окуй кетейин. Эл журттун бүтүндүгү, улуттук ар намыс, алдыңкы өнөр билим, жана ошондой улуттук биримдиги, мамлекетти чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо деген биздин 7 осуят жазылган. Андыктан ушул балатыны сөзсүз түрдө алыңыздар. Бул балатыда үй бүлөгө бакыт каалай тургандагы жакшы каалоо тилектер бар. Ынтымак, бакыт жана ошондой эле сүйүү. Дагы биз башкача жарнама көрсөтүп кетели. Эми мен көрсөтөйүн бияктан. Кармап алсаң, Самат. Мындай кылабыз. Бул балатын өзүңүздөр көргөндөй эле эң башындагы бантиги бул алтындан жалатылган. Бул жагында болсо меси бар, жанагындай золото аралашканда, муну алсаңыздар эч качан күйбөйсүздөр. Мунун тоголок шариктери өздөрүнчө эле бир кымбат турат. Анын ичинде ар биринде бирден белек сатылган, камтылган. Ал эми могу подароктардын ичинде буларда болсо эме бар. Мындай сонун белектер бар, шакектер бар. Ал эми бул шишкада болсо, мунун ар бир шишканын бирден эмесин сындырып туруп, эме кылсаңыздар болот. Алтынга тапшырып, кредиттерди кутулсаңыздар болот. Самоорго жагып, анан кийим сатып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле бул елка, в общем, аябай эле полезный елка ар бир үйдө болуш керек. Жаңы жылда ар бир офисте болуш керек. Ушундай кичинекей компактный елкаларды бизден алыңыздар, бизге келиңиздер. Сиздерге арзан эле баада сатабыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө бизге кайрылыңыздар. Буну 100 эле сомго сатабыз сиздерге. Колчоболор. Бугулар командасы колчоболор, ордуңуздарга өтө алыңыздар. Укмуш жарнама болду, тура калып, Ал эми азыр болсо аяз кыздар командасына кезек беребиз. Биз абдан жөнөкөй калктар үчүн, жөнөкөй калк үчүн иштейбиз, карапайым эл үчүн иштейбиз. Бизде эч кандай алтын жок. Алтын деген күнүмдүк эле оокатка керектүү нерсе. 100 сом турбайт. Ошондуктан өзүңүздөр чечиңиздер, биздин чокой дүкөнүнө кош келиңиздер. Анан 50 сом элтин. 50 сом жок. Жок, акция менен как раз жаңы жылдын астында акциялар болуп турат. Ошондуктан биздин анан бул чокойдун өзгөчөлүгү, бул деген кийистен жасалган. Кийиз деген бул жылдыкту да сактайт. Анан бир температурада сактайт. Анан муну кухняда да колдонсоңуз болот. Казан чыгарып, казан кармап,
колдонсоңуз болот. Анан буткада кийсе болот. Конечно. Бирок бирөөсү жок. Мына. Булар үчүн. Так, молчите. Бутка мончип кийсе болот. Мен студент кезинде деген мен ушундай сонун чокоюм бар болчу да, эми жатаканада жаткандачы. Аябай жылуу да, аябай жылуу. Ошондуктан албасаңар болбойт. Особенно жанагы жер үйдө жашаган үйдөгүлөр аябай эшикке чыгып жанагы галошта кийип болсо болот, сыртыначы эшикке чыгып жана мал тейлегенде галош кийип туруп чыга калып анан кайра келе чечип галош чечип туруп эле үйгө кире калса аябай жылуу сонун болот да. Бутуң деге эле үшүбөйт да мындайчы. Муну албагыла Анан Айне бутум жута алмайт. болбойт. өңү дагы кызыл жашыл болуп, маанайды көтөрүп турат дайыма. Анан Бугу эне эң биягында башкысы сүрөтү. бул чокойдон түшкөн акчаны биз ошо балдар үйүнө которобуз, ошондуктан суранабыз. Биз искусство адамдары акча аз алып иштейбиз. Эски киного түшкөндөр тартылбай калды. Ошондуктан биз оокатты чокой менен чокойду албасаңар биз болбойт. суранабыз. Алыңыздар, Элисо Болчобулар. көчөдө деле жатып калат. Ошол командасында. Жакшы. Анда эмесе жарнама базарында биздин кесиптештер өздөрүнүн жообун айтышты. Алар эң мыкты жарнама болду дейт. Булар Бугулар командасына очко берилди. Кочобулар болсун. Очко берилди. Мел манайыңар көтөрүлсүн. Жаңы жылда. Ошону менен бизде Аяз кыздар командасында 2, Бугулар командасында 1 упай бар. Кочобулар болсун. Ойнуңузду кимеле негизи айтып бересиз? Мен сөз керек беле деп койсун. Калстартоо кимеле? Калстартоо биздин кесиптештер алды жакта. Просто муну бутума кийгидим окшойт, ошону жакпай калды. Кесиптештер карап отурушат бардыгы. Анда эмесе биз кийинки оюнубузга кезек беребиз. Бул оозумдан окуу деп аталат. Кеттик. Анда эмесе биз программабызды улантабыз. Азыр бизге Аяз кыздар ойногону келишти. Оозумдан окуу деп аталат. Азыр биз Асель айымга мына ушул кулакчынды беребиз. Наушникти. Музыканы өзүм коем. Музыканы койдук. Асель айым, сиз мени угуп атасызбы? Сен катуу эле сүйлөйсүңбү? Десем уккан жок, Шыгырайбы? Анда эмесе Мен сүйлөй беремби? экранда Сүйлөй беремби? Же вообще сүйлөбөймүнбү? Деп эле коем. оозуңузду гана кыймылдатасыз. Мындай кичине звук. Жок, үнүңүз чыгара бериңиз, бирок катуу эмес. Хорошо. Экранда бизде сүйлөмдөрдү чыгарып берип коюңуздар. Даярсыздарбы? Даярсыздарбы? Кеттик. Убакыт бар бизде. Эмне пингвиндер бар? Сен уже окуп атасың? Бирден сөздү айттыңыз. Үнүңүздү бир аз чыгарсаңыз. Презентация. Пингвиндер. Пингвиндер. Yes. Убакыт. Үн алгы. Убакыт. Как? Убакыт. Упагыр. Убакыт. Убакыт. Бүттү. Бүттү. Бүтүн. Бүттү. Бүткүл. Бүттү. Бүттү. Кече. Эчтеке. Кече. Кече. Эркеле. Дальше давай. Ал. Айт. Ал. Ары. Ал. Алы. Өлүп. Оз комуз. Эзбечи. Өлүп. Өлүп. Doğru büttü. Dальше давай. Kaldı. Kayni. Kaldı. Kaldı. Kaliça. Kaldı. Aynı. Дальше. Арен. Убакыт бүттү. Антракт. Убакыт бүттү. Бизде пингвиндерди таптык. Ушул бар. Вакыт бүттү, кече ал. Өлүп калды бирден. Сөздөр санайбыз, сапар сөздөр санайбыз. Пингвиндерди таптык, убакыт бүттү. Кечени Ал. Төрт сөздү туура тапты. Жок, не, кечени тапты. Пингвиндер, убакыт бүттү. Кечен тапкан жокпу? Следующий деп еді. Ал. Кечени тапкан жок. Кечен тапкан жок мен. Тапкан жок. Төртөөнү тапты. Төрт сөздү туура табышты. Аяз кыздар, ал эми ушундай эле оюнда азыр биз Бугулар командасы менен ойнойбуз.
Ана эмесе азыр биз оюнубузду мына ушул бугулар командасы менен ойнойбуз. Бизде Самат мырза кулакчынды тагынды. Минур азыр айтып берет. Бизге экранга чыккан сөздөрдү бирден айтыңыздар, бирок оозуңуз эле кыймылдасын, Үндү катуу чыгарбайсыз, үнүңүздү бир аз эле чыгарыңыз. Оозуңуз менен гана кыймылдап. Ана эмесе даярсыздарбы? Даярбыз. Убакыт кетти, баштадык. Тигүүчү. Тигүүчү. Сы? Жок. Тигүүчү. Тил түтүк. Жок. Тигүүчү. Следующий. Ырчы. Ышкын. Ырчы. Ырчы. Ыкчы? Ырчы. Ырчы. Балким. 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 Кийимдерди. Кийимдерди. Мени? Жок. Кийимдерди. Ырым менин. Кийимдерди. Следующий. Тигет. Тигет. Тилек. Тигет. Тигет. Тиет. Тиет. Жана. Жая. Жана. Жана. Саяк. Жана. Жаяк. Жана. Жана. Жайдак. Жана. Жая. Жана. Жая. Hadi. Konsertke. Konsertke. Коос нерсе. Konsertke. Концертте. Çıgıp. Сызып. Çıgıp. Çıgıp. Чызып. Çıgıp. Сызып. Çıgıp. Убакыт бүттү. Ay. Убакыт бүттү. Сиздер дагы ырчыны таптыңыздар, балкимди тапты, Кийимдерди тапты. тигетти тапты. Тиетти тапкан жок. Жоқ тигетти. Тиет деп койду. Тиет дедим. Кийимдерди. Жанан таптым го Я бро. знаю. Жананы тапкан жок. Концерткени тапты. Концерткени тапты. Жанан таптым. Ырчыны тапты, балкимди тапты, кийимдерди тапкан жок, Жоқ, кийимдерди тапты го, кандай ошол эмес. Жок, тапкан жокмун. Жок, кийимдерди тапкан жок. Наоборот, Балким концерткени таптым. Тиет деп койду, тигетти, точно помню. тигетти тапкандай болгон. Жананы тапты, төрттү тапканда мен санаган боюнча. Концерткени тапкан жок, чыгыпты тарткан жок. Да, бир сөз ката калган тагы. Ошондо Не берем болот сагардычы. төрт сөздү тапкан болду, ырчы, балким, тигет, жана. Төрт сөздү тапты. Ошону менен бизде бугулар командасы дагы төрт сөздү тапты. Аяз кыздар дагы төрт сөздү табышкан болчу, Ошону менен 3-2. Бири-бириңиздерди угуп коюңуздар, 3-2 балл менен бизде азыр Аяз кыздар командасы дагы деле болсо алды. Бугулар командасы сиздер чамдаңыздар, Бизде оюндар аз калды. Ал эми кийинки оюн бул биздин эң жакшы көргөн оюндарыбыздын бири. Калппы чымбы деп аталат. Анда эмесе биз калппы чымбы деген оюнубузду баштайбыз. Бизде командалар даяр. Урматтуу биздин катышуучулар, менин колумда мына ушундай карточкалар бар. Бул жакта калпчын деп жазылуу, орус тилинде эми правда ложь деп жазылуу, калпчын деп жазылуу. Мына ушул карточкалардан ар бир команда бирден гана аласыздар, бирок экинчи командага көрсөтпөйсүздөр. Жазуусун, Эгер кимде чындык келип калса, чындык бир окуяны айтып беришиңиздер керек. Айтып бүткөндөн кийин экинчи команда табыш керек. Калп же чын болду деп. Эгер калп келип калса, оюңуздардан чыгарып калп айтышыңыздар керек. Аны дагы экинчи команда булар калп айтып койду же чын айтып койду деп табышы керек. Оюн түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе сиздерге карточкаларды аралаштырып берейин. Өзүңүздөр тандап алыңыздар. Келиңиздер. Бисмилlah. Өзүңүздөр эле көрөсүздөр. Көрдүңбү? Көрдүңөр да. Астына басып коюп, эч ким көрбөй турсун. Анда эмесе кеңешип, кимиңиздер окуя айтып баштайсыздар. Бизден Самат айтат, биз сразу эле кеңешип койгонбуз. Сиздерден? Сен айтсаң. Көп го сенин историям. Анда эмесе Сен эми ошол жашка келип калган. Анда эмесе сиздерден баштай берели. Так.
андай фоновый музыка коюп койсок болобу? Сен ырдап турбайсың, мен өлөңгө чакырып. Анда мен бүтүп калды. Анда Асель Чоткараева бир окуя айтып бериш керек. Биз тыңдап угуп туралы. Анда мен музыкальный училищеде окучумун да, Күреңкебад. Анан жок. Ошол жактан эле билинди ложка уже. Жок. Жок. Сиздерди атайын адаштырып аткандар. Жок, окуяны алмаштырып алдым. Башка окуяны айтып берейинчи, мен просто не уверенная, да? Ладно, айта берейинчи. В общем, Күреңкебада окучумун да. Анан ошол жерде анда биз эмне тиги аябай мурда телевизордон көрүп жүргөн ырчыларды, анан актер актрисаларды аябай суктанып, биз көзүбүзгө Майкл Джексон, Мадонна эле көрүнчү да. Анан ошондой бир белгилүү бир эжекебиз өтүп баратыптыр. Анан негизи эч кимден мен автограф алчу эмесмин да. Анан ошол эжеден алам деп, анан баягы нотный тетрадька негизи эч нерсе жазса болбойт да. Анан чуркап барып эле эже ушул жерге калып элек жазып берип коюңузчу, мен да сиздей ырчы болгум келет деп аябай сурансам, эже ушунчалык көңүлүмдү оорутуп, бирөө ушундай аябай катуу какты. Мен аябай мындай жаман акыбалда калдым да. Анан ошондон кийин эч кимден мен автограф албайм деп өзүмө сөз бергем. Эгерде мен белгилүү адам болуп калсам, эч качан мындай жаш өсүп келаткан өспүрүмдөн көңүлүн оорутпайм дегем. Ушундай кайгылуу. Ушул чын болгондо жакшы болмок экен. Ошондо бул окуя чын болдубу, калп болдубу? Чын. Биз экөөбүз бир эле добуш бере алабызбы? Ооба, экөө добуш бере аламбы? Сен кандай Айтышыңар керек. Мен калптай эле сезип атам. Чын. Жалгандай эле сезилип атат. Экөөңүздөр кеңешиңиздер дагы бир жооп айтыңыздар. Чын окшойт. Келебиз чикатса кылып жиберели. Мен калп деп калдым. Силер ишенич үчүн мен ыйлашым керек болчу. 1 2 3 чын. Чын, Чын, акыркы кошулду, чын кыйын. болду. Анда карточкаңыздарды көрсөтүп коюңуздар. Ал эже бизге автограф берип, автограф берип, чекемен өтүп турбадан кеткен. Кантип эле каксын, ошончолук, Кээде бар да настроение жок бар болгону. Жок, андайлар бар. Мен ошон үчүн ошону алып турам, бек кошпойм да. Жок, мен болгон эмес. Бирок андайлар бар да. Таппай калдыңыздар, бул жактыкын. Эми сиздерди угалы. Мен бир окуя айтып кетейин. Алда эми деп. Жа чындык эле нерсени айтып берейин. Минур өзү айтып берген. Минур кечирип коеюн депчи. Эми Минур негизи чоң энесинин колунда чоңойгон бала. Анан кийин ата энеси баягы эрте шаарга келип иштегенге байланыштуу бул соска менен чоңойгон бала. Анан кийин Эмне менен чоңойгон? соска. Соска уччу деп коет. Анан кийин бул мектепке баратканда мектепке баягы мындай чоң жол, анан мындай бирөөлөрдүн огороду менен барган жол бар го. Ошондой жолго түшүп алчу экен. Ошол жолго түшүп алып, анан эч ким көрбөгөн жерге отуруп алып, баратып мектепке баратып, эми сосканы эч кимге көргөзбөй, сосканы эмип барып, 5-класска жер экен. Эмип барып, анан кийин эмесине мектепке жеткенде чөнтөгүнө салып койчу экен да. Анан ошону мага эле айтып берген. Эфирден айтып атам, уялып атат азыр. Кечирим сурайм. Ошондо азыр Самат мырзанын окуясы чын болдубу, калп болдубу? Калп. Минур соскемчи деп алмайсың. 5-класска. Хотя эрке бала экен, видно, но. Улууларды калчы. Сиздердин жооп ошондо Хорошо, калп дейли. калп, экөөңүздөрдүн жообуңуздар Маентица калп. подсказывает. эмне деп айтчы сен? Жок, все давай, калп дейчи. Калп дейинчи эле. Калп, Акыркы жооп. Анда карточкаңыздарды көрсөтүп коюңуздар. Зарема. Сен сүйлөшүң керек болчу. Бирок бул мен өзүм да подтверждать этип кетейин, чын болчу бул история. Мен бир эле Саматка айтып бергем, даже мен өзүм келинчегиме айткан эмесмин.
Мен баягы сосканы 4-классыма чейин эмгем, Самат бир аз 5ке чейин деп койду. Анткени Анда калып экен, всё. 4 конец болуп калды да, 5-чи класс ошондочу. дедиң. Анан кийин Кыскасы Ошондой болуп да, калды да, бул вообще. чындык экен. Анда сиздерде да 1 балл, бул жактагы туура табышты, 1 балл болду. Бирден балл беребиз. 4-3 болду, Ошону э? менен 4-3 Ну ничего, нормально. кочобалар. Эсилди бүтүрөлү. Аны биз кийинки оюнубузга кезек беребиз. Бул акыркы оюнубуз. Кайсы жылдыз деп аталат, кеттик. Аны эмесе көрсөтүүбүздүн акыркы оюнуна келип жеттик. Кайсы жылдыз деп аталат. Азыр болсо бизде бугу командасы ойнойт. Буга да убакыт берилет. Кайсы жылдыз дегенде бул жака бир жылдыздын аты чыгат. Минур сиз табышыңыз керек. Самат болушунча жакындап айтып берет ошол адам жөнүндө, э? Аны эмесе даярсыздарбы? Даярбыз. Анда баштадык. Убакыт кетти. Биринчи жылдыз чыгарып берсеңиздер. Волшебный палочкасы менен очкичен кино. Берка Сердюшка. Жок. Волшебный мультфильм эме киносу бар го? Эме Диби-диба-биди-бу. Жок. Бала, кудрявый бала. Волан-де-Морт, Берки бала, кудрявый бала. Блин, тилим учунда турат, айта албайтам. Бага Гарри Поттер. Гарри Поттер. Кийинкиси. Коңшу мамлекеттин башчысы. Нурсултан Назарбаев. Мен жакшы көрөм го, пирамидаларга барып көрөм депчи. Так. Эме Египет. Эменин падышасы. Фараон. Ырда. Эме ырчы, мировая певица. Эме Татнакай ушундай ырчы болуш керек деген бар го. Неле? Кийинкиси Сара өтөрсөңүздөр. эмеспи? Жок. Муруку. Эме актриса. Бул эжекебиз, актриса эжекелерибиз улуу эмелерди ойнойт. Альбина эжекеби? Жок. Андан мурукулар. Эмелерди кайсы эмеде ойнойт. Курман жататканы ойногон. Блин, я эме фамилия. Муру эмелерди айтчы, муруку актрисалардан айтчы, эжекелерди, бул ыйлардын эжекелери. Убакыт бүттү. Убакыт бүтүп калды. Бул Жамал Сейдахматова болчу. Бул жактын кайненеси. Азыр эмеспи? Ооба. Биз 3 жылдызды тапканга жетиштик. Бугу командасы өзүбүзгө кол чабалы. Азаматсыздар дейли. Ошол эле кайсы жылдызды азыр бизде Аяз кыздар ойношот. Кеттик. Анда эмесе ушул эле оюнду биз Аяз кыздар менен ойногону турабыз. Асия Чуткарова табат экен, Зарема эжекебиз жакшырат. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе биринчи жылдыз убакыт кетти. Матрица. Киану Ривз. Булардын жетекчиси. Күнжө Дүйшөева. Кенже Дүйшөева. Аны, блин, бул ким эле? Билбесеңиз көрсөтүңүз. Ырдайт российский певец. Следующий лайнчы. Кийинкиси. Мунун вообще билбейм. Кийинкиси. Российский певец голостагы эме болгон. Гагарина. Жок. Мындай аябай ачык кийинип алып ырдайт. Мындай оозу дутая. Маша Распутина. Бузова. Жок. Бузова жок. Баары ачык келчи тайкы. Ырын спой? Блин, ырын билбейм да. Азыркы учурда популярный. Популярный. Эмне эле ыры билем. Ани Лорак. Жок. Гагарина. Орус, кыргыздарбы? Орустардын голоста да эми мурунку голос детиде болгон да. Не знаю. Дальше давай. Кийинкиси. Жеримди азыркы мурунку ырды, азыркы отурушкан сүрөтүмдү ырдайт. Азыркы кыз. Аяна Касымова, да? Следующий. Кийинкиси. Кыйын футболчу, дүйнө жүзүндөгү эң кыйын футболчу. Ошону эле таадым мен. Жок, следующий. Бүттү ушу менен. 4 соого жооп берди. Подарок алып Ушуну чыгасың. менен 4 жылдызды таба алышты. Сиздер 3тү тапкансыздар, э? Ошону менен Аяз кыздарда 5, бугуларда 3 упай болду. Очоболор болсун. Бир аздан кийин жолугушабыз.
Check. Check. Мына ушинтип оюндун акыркы мүнөттөрүнө да келип калдык, бирок сонун мүнөттөр бул жерде азыр бизде сонун белектер берилет. Бизде бүгүн Аяз кыздар командасы өтүп кетти. Кол чаап коелучу. Сиздерге мына ушул халва шоунун атынан пицца жеп келгенге экөөңүзгө тең сертификат. Аз барып жейбиз. Жана ошондой эле жаңы жылдык белек сиздерге. Десерт. Куттуктайбыз. Рахмат. Ал эми биздин бугулар командасында кур кол кетирбей, сиздерге мына ушундай таттуулар. Жаңы жылдык маанай тартуулайлы. Аны эмесе биз жалпы көрүп аткан көрүүчүлөрүбүздү чын жүрөктөн куттуктайбыз. Оюн жактыбы сиздерге? Сонун, аябай сонун болду. Өзгөчө белегиңер жакты. Албетте жакты да. Бардыгынын жаңы жылы менен куттуктап коелу, Аны эмесе кирип келген 2020 жаңы жылыңыздар менен. Да бир жолу тааныштырып өтөйүн. Бул жакта Аселчот Караева, Зарема Асаналиева, Менур Алтынбеков, Самат Муратбековичтер конокто болду. Аны эмесе туруңуздар айда. Турабыз. Бизге музыка коюлат, бийлейбиз, Ошол жерге Eagle Double G.